Жаңы окуу жылынын алгачкы күндөрүндө Кыргыз-Өзбек университетинин курамындагы социалдык коллежде Манас таануу борбору ачылды. Ачылуу аземине сый конок катары чакырылган окуу жайдын жетекчилиги тарабынан Манас үчүлдүгүнүн маңызы түптүү элибиздин каада салт, үрп-адатын кенен камтыган элдик чыгарманы тереңдетүү үйрөнүүгө негиз болгон борбордун ачылышы бүгүнкү күндүн талабы экендиги кеңири айтылды. Бүт дүйнө бардык ошол жердеги маданиятыбыз ошо Манастын ичинде да турабы. Ошол баалуулуктарыбызды кийинкилерге жеткирүүдө, аларга үйрөтүүдө биз чоң өзүнчө балага болгон өзгөчө борбор болуп калат деп ишенем. Аземдин жүрүшүндө таланттуу студенттер тарабынан өркүүлөр жаңырып, Семетей эпосунун урунтуу окуяларынан үзүндүлөр сахналаштырылып көрсөтүлдү. Семетейдин жигити, Семетейдин Мекенчил жаштарда тарбиялап өстүрүүдө элдик ооз-эки чыгармалардын орду чоң. Айрыкча кыргыз элинин энциклопедиясы катары таанылып, ооздон оозго көчүп, кылымдарды каарыткан Манас эпосун тереңдетүү үйрөтүү элдик нарк насилди жандандырып, өлкөбүздүн маданий социалдык турмушунун өнүгүшүнө жол ачат деген ишенимде. 2016 жыл атайын Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин жарыялыгына ылайык тарых жана маданият жылы деп жарыялаганга бул маалым. Албетте дал ушул самалыкта отурлай биздин социалдык колледждин педагогикалык сабактар бирикмесинде иш планга ылайык Манас таануу борборун ачууну максат кылып койдук эле. Быйылкы окуу жылынын ушул айынан тарта биздин Манас таануу борбору атайын иш алып бара баштайт, Кудай буйруса. Манас таануу борборун ачуунун бирден бир максаты ошол келечек жаш моондарга Манаста жаткан дөөлөттөрдүн баарысын ыйгаруу жана алардын энчисине тартуу бул биздин негизги максаттарыбыз болуп эсептелинет. Тынымсыз өрүш алып жүрүп турган дал ушул окутуу жана тарбиялоо процессинде ушул ыкма жакшы бир эффектин берет деген максаттабыз. Борбордун ачылышын студенттер жамааты да зор кубаныч менен кабыл алышты. Эпостогу белгилүү каармандар образын ачууга катышкан таланттуу жаштар мамлекеттин түптүүлүгү да, социалдык, экономикалык жактан күчтүүлүгү да өлкөдө жашап жаткан ар бир жаранга көз каранды экендигин түшүнүштү. Ошондой эле сахнада көрсөтүлгөн оюн зооктун ар бири белгилүү деңгээлде тарбиялык мааниси бар экендигине ынанышты. Бул Манас таануу борборунун ачылышы чын айтсам жаштар үчүн өтө сыймык. Бул нерсеге катышуу, ошол Манасты таануу, Семетейди таануу, анын урпактарын таануу, деги эле биздин ошол Манас бабабызды таануу бул биз үчүн сыймык жана милдет деп эсептейм. Бул борбордун ачылышы албетте бул баардыгына бул өтө жакшы нерсе. Жаштарды жакшы жолго тарбиялоого, ошонун ата салты, ошонун каада салты, ошо кыргыздын илгертеден бери ушул улуу калк, тарыхтуу калк болгондуктан ошону белгилеп кетчү нерсе бул ушул Манас, чыңгыз болуп эсептелинет. Биз ушундай студенттерди, жаш студенттерди ушундай нерселерге катыштырганда биздин ушул жетекчилерибизге дагы, мугалим эчкелерибизге ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле бул ролду аткаруу менен мен чын айтсам эргип алдым. Ушул чоң ушул агайларыбыздын ушул чоң мындай бир актер агайларыбызды дуурап ушундай аткаруу бул мен үчүн дагы чоң сыймык деп эсептейм. Ушул борбордун ачылышы менен мен чын айтсам сыймыктанам. Тарых жана маданият жылынын алкагында университеттин жалпы жааматы тарабынан өлкөбүздүн тарыхына, маданиятына байланыштуу этностор аралык достук мамилени даңызлаган иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турмакчы.